19 bölüm. Хиския падыша муну укканда кийимин айрып, зумбал жамынып, Теңир үйүнө барды. Ал падыша сарайынын башчысы Элиакимди, катчы Шебнаны жана зумбал жамынган башкы ыйык кызмат кылуучуларды Амостун уулу Ишая пайгамбарга жөнөттү. Алар ага келип мындай деп айтышты. Хиския мындай деди: Бул күн кайгы тарта турган, жазалана турган, маскара боло турган күн. Анткени ымыркайлар жатындын оозуна келип калышты. Бирок энелердин төрөгөнгө күчү жок. Тирүү Кудайга акарат келтирип тил тийгизиш үчүн мырзасы Ашур падышасы жиберген Рапшактын сөздөрүн Кудай Теңириң угуп, ушул сөздөрдү айткандыгы үчүн аны жазаласа экен. Тирүү калган эл үчүн сыйын. Хиския падышанын кызматчылары Ишаяга келишти. Ишая аларга мындай деди: Мырзаңарга Теңир мындай дейт деп айткыла. Ашур падышасынын кызматчыларынын мага тил тийгизип айткан сөздөрүнөн коркпо. Мен ага бир рух жиберем, ал бир кабар угуп өз жерине кайтат. Ошондо мен аны өз жеринде кылыч менен өлтүрөм. Рапшак Ашур падышасынын Лакиштен кеткенин угуп кайтып келсе, ал Либна менен согушуп жатыптыр. Ашур падышасына Эфиопия падышасы Тирак жөнүндө ал сени менен согушууга чыкты деген кабар айтышты. Ошондо ал Хискияга кайрадан элчилерин жөнөтүп, мындай деп айттырды. Жүйүт падышасы Хискияга мындай деп айткыла: Сен таянган Кудайың Иерусалим Ашур падышасынын колуна салынып берилбейт деп сени алдабай эле койсун. Ашур падышаларынын башка жерлерде эмне кылганын, аларды талкалаганын уккансың да, анан сен аман калмак белең. Менин ата-бабаларым бүлүнткөн элдерди Кудайлары сактап калды беле? Гозан, Харан жана Рецеп, Теласардагы Эден уулдарын сактап калышты беле? Хамат, Арпад, Сепарбайым, Эйна жана Иба шаарларынын падышалары гана? Хиския элчилердин колунан катты алып окуду да Теңир үйүнө барып, аны Теңирдин алдына жайды. Анан Хиския Теңирдин алдында мындай деп сыйынды: Керуптардын арасында жашаган Исраилдин Кудай Теңири, жер жүзүндөгү бардык падышачылыктардын Кудайы, жалгыз сенсиң. Асман менен жерди сен жараткансың. Теңир, кулак сала көр. Теңир, көздөрүңдү ачып назар сала көр. Тирүү Кудай сага тил тийгизиш үчүн киши жиберген Санхериптин сөздөрүн ук. О Теңир, Ашур падышаларынын элдерди, алардын жерлерин бүлүнткөн үчүн алардын кудайларын отко ыргытышкан. Бирок алар кудайлар эмес эле, адамдын колу менен жасалган буюм, жыгач, таш болчу. Ошондуктан аларды жок кылышкан. Кудай Теңирибиз эми бизди анын колунан сактай көр. Ошондо Теңир сенин жалгыз Кудай экениңди бардык падышачылыктар билишет. Амостун уулу Ишая Хискияга мындай деп айттырып жиберди: Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Мен сенин Ашур падышасы Санхерип жөнүндөгү сыйынууңду уктум. Теңирдин ал жөнүндө айткан сөзү мындай: Сиондун эркек көрөлү кызы сени жек көрөт, сени шылдыңдап күлөт, Иерусалим кызы артыңдан башын чайкайт. Сен кимге тил тийгиздиң? Кимди шылдыңдадың? Кимге үнүңдү көтөрдүң? Кимге текеберденип карадың? Исраилдин ыйыгына. Элчилериң аркылуу Теңирге акарат келтирип, мен өзүмдүн көп сандаган майдан арабаларым менен тоолордун чокусуна, Лебанондун эң бийик жерлерине чыктым. Эми анын бийик кедр дарактарын, эң сонун кипаристерин кыям. Анын эң алыскы жерлерине, эң жакшы токоюна келем. Кудук казып, жат жердин суусун ичтим. Эми Мисирдин бардык дарыяларын таманым менен какшытам дедиң. Муну мен мурун эле кылганымды, байыркы заманда эле алдын ала белгилеп койгонумду уккан жок белең. Сен азыр ошону ишке ашырдың, чептүү шаарларды кыйратып, үйүлгөн урандык айланттың. Алардын тургундары кайратын жоготуп, титиреп уятка калып жатышат. Алар талаадагы чөптөй, назик өсүмдүктөй, чатырдын үстүнө чыккан чөптөй, баш алгыч эле күйүп кеткен эгиндей болушту. Мен сенин отурганыңды да, чыкканыңды да, киргениңди да баарын билем. Мага текеберденип тил тийгизгениңди да билем. Мага текеберденип тил тийгизгендигиң үчүн, менсингендигиң менин кулагыма жеткендиги үчүн, мен сенин танооңо шакегимди, оозуңа ооздугумду салып, келген жолуң менен артка кетирем. Хиския, сага мындай жышаан берем. Бул жылы түшүп калган дандан өсүп чыкканын, кийинки жылы өзү өсүп чыкканын жегиле. Ал эми 3-чү жылы аштык сээп оруп алгыла, жүзүм отургузуп мөмөсүн жегиле. Жүйүт тукумунун аман калгандары кайрадан тамырын төмөн жайып, жогору жагынан түшүм берет. Анткени Иерусалимден калдык чыгат, Сион тоосунан куткарылгандар чыгат. Муну Себайот Теңирдин кызганычы ишке ашырат. Ошондуктан Теңир Ашур падышасы жөнүндө мындай дейт: Ал бул шаарга кирбейт. Ал жака бир да жебе атпайт. Ага калканы менен жакын да келбейт, ага каршы жал үйбөйт. Келген жолу менен артка кайтат. Бул шаарга кирбейт дейт Теңир. Мен бул шаарды өзүм үчүн, өзүмдүн кулум дөөт үчүн куткарам жана коргойм. Ошол түнү мындай болду. Теңирдин периштеси Ашур кошунуна барып, 185 000 адамын өлтүрдү. Эртең менен туруп өлүп жаткан адамдарды көрүштү.
Ошондо Ашур падышасы Санхейрип келген жол менен артка кайтты. Ал өзү жашаган Нинебиге кайтып барды. Ал өзүнүн кудайы Нисрох үйүндө табынып жатканда, аны уулдары Адрамелек менен Саретсер кылыч менен өлтүрүп, Арарат жерине качып кетишти. Анын ордуна уулу Эйсар Хадон такка отурду. Ыйык элчи Павылдын еврейлерге жазган каты. 1-бөлүм. Буга чейин ата-бабаларыбызга пайгамбарлар аркылуу ар кандай жолдор менен сүйлөп келген Кудай акыркы күндөрдө бизге уулу аркылуу сүйлөдү. Ал аркылуу Кудай ааламды жараткан жана аны баарына мураскор кылып дайындаган. Уул Теңирдин даңкын чагылдырып турат. Ал анын табиятынын толук көчүрмөсү. Ал өз сөзүнүн күчү менен бардык нерсени кармап турат. Күнөөлөрдөн тазалоону ишке ашыргандан кийин ал асмандагы улуу Кудайдын оң жагына отурду. Периштелерден алганчалык жогору болсо, алардын алдында аны мураска алган ысымы да ошончолук жогору. Кудай периштелердин кимисине «Сен менин уулумсуң, бүгүн мен сенин атаң болдум» же «Мен ага ата болом, ал менин уулум болот» деп айтты эле. Тунуулун дүйнөгө кайрадагы алып киргенде ал мындай дейт: Кудайдын бардык периштелери ага табынышсын. Периштелер жөнүндө ыйык жазууда мындай деп айтылган: Сен өзүңдүн периштелериңди шамал, кызматчыларыңды жалындаган от кыласың. Ал эми уул жөнүндө мындай деп айтылган: О Кудай, сенин тактың түбөлүктүү, сенин падышалыгыңдын таягы адилеттик таягы. Сен чындыкты сүйүп, мыйзамсыздыкты жек көрдүң. Мына ошон үчүн Кудай сенин Кудайың жолдошторуңа караганда сени кубаныч майы менен көбүрөөк майлаган. Сен Теңир адегенде жерди негиздегенсиң. Асманды да сенин колдоруң жараткан. Алар жок болушат. Сен болсо түбөлүк жашайсың. Алардын баары чапандай эскирет. Сен аларды жабуудай түрөсүң, кийимдей алмаштырасың. Алар өзгөрөт, бирок сен ошол бойдонсуң. Сенин жылдарыңдын аягы жок. Кудай периштелердин кимисине: Мен сенин душмандарыңды бут алдыңа жыгып бергенге чейин менин оң жагыма отур деп айтты эле. Периштелердин баары куткарылууну мураска алчуларга кызмат кылуу үчүн Теңир тарабынан жиберилген кызмат кылуучу рухтар гана эмеспи? 12-бөлүм. Епрайым шамалды кайтарып жүрөт. Чыгыш шамалынын артынан кууп жүрөт. Күн сайын жалганчылыкты жана талап тоноону көбөйтүп жатат. Алар Ашур менен келишим түзүп жатышат. Мисирге зайтун майы жеткирилип жатат. Бирок Теңир жүйүт менен да соттошот. Ал Жакыпты жолдоруна жараша жазалайт, ага иштерине жараша тиешесин берет. Ал энесинин курсагында жатканда эле бир тууганын тепкен. Ал эми эр жеткенде Кудай менен кармашты. Ал периште менен кармашты. Аны жеңип чыкты. Ыйлап ага жалынып жалбарды. Бейтелде ал бизди таап, ошол жерде биз менен сүйлөштү. Теңир болсо: Себайот Кудай, Жахаба анын ысымы. Сен да өз Кудайыңа кайрыл. Ырайымдуулукту, акыйкаттыкты сакта жана ар дайым Кудайыңа таян. Канаандык адамдын колунда туура эмес тараза бар. Ал жеп калганды жакшы көрөт. Эпрайым: Мен байыдым, өзүмө мал мүлк жыйнап алдым. Менин бардык эмгектеримден күнөө болуп эсептелген мыйзамсыз бир да нерсе таба алышпайт деп айтып жатат. Мен болсо сен Мисир жеринен чыккандан бери сенин Кудай Теңириңмин. Сени майрам күндөрүндөгүдөй кайрадан алачыктарга отурукташтырам. Мен пайгамбарларга сүйлөдүм, аяндарды көбөйттүм жана пайгамбарлар аркылуу үлгү насаат аңгемелерди колдондум. Эгерде Гилат жараксыз нерсе болуп калса, анда анын тургундары да болбогон нерсе болуп калышты. Гилгалда букачарларды курмандыкка чалышты. Алардын курмандык чалынуучу жайлары талаалардын чектеринде турган үймөк таштардай. Жакып Сирия талаасына качып кетти. Исраил аял үчүн кызмат кылды. Аял үчүн кой кайтарды. Теңир пайгамбар аркылуу Исраилди Мисирден алып чыкты. Ал аны пайгамбар аркылуу сактап жүрдү. Эпрайым Теңирди катууга ардантты. Ошон үчүн ал төккөн кандын кунун Теңир анын өз мойнуна коёт. Теңир анын шылдыңын өз башына келтирет. 134 Забур. Теңирдин ысымын мактагыла, Теңирдин кулдары Теңирди даңктагыла, Теңирдин үйүндө тургандар, Кудайдын короосунда тургандар Теңирди мактагыла. Теңирди мактагыла, анткени Теңир ырайымдуу, анын ысымын даңктагыла, анткени бул жагымдуу. Анткени Теңир өзүнө Жакыпты тандап алды, Исраилди өзүнө менчик эл кылып тандап алды. Мен Теңирдин улуу экенин таанып билдим. Биздин Кудай Теңирибиз бардык кудайлардан жогору.
Теңир асманда, жерде, деңизде, түпкүрдө эмне кааласа ошонун баарын жасайт. Жер кыйырынан булуттарды көтөрөт, жамгыр жаап жатканда чагылганды жаратат, өзүнүн сактоочу жайларынан шамал чыгарат. Ал Мисирдеги адамдан тартып малга чейин туңгуштардын баарын кырган. Мисир сенин ичиңде фараонго, анын баардык кулдарына белгилери менен кереметтерин жиберген. Ал көп элдерди кырып, күчтүү падышаларды, Амор падышасы Сихонду, Башан падышасы Огду, Канаандын баардык падышачылыктарын жазалаган. Алардын жерлерин мураска, Исраилдин мурасына өз элине тартып берген. Теңирим сенин ысымың түбөлүк, Теңирим сенин ысымың укумдан тукумга жашай берет. Анткени Теңир өз элин соттойт жана өзүнүн кулдарына райым кылат. Бутпарас элдердин жасалма кудайлары, адамдын колу менен жасалган күмүш жана алтын. Алардын ооздору бар, бирок сүйлөбөйт, көздөрү бар, бирок көрбөйт. Алардын кулактары бар, бирок укпайт, алардын ооздорунан дем чыкпайт. Аларды жасагандар, алардан үмүт кылгандар ошолорго окшошуп калышат. Исраил тукуму, Теңирди мактагыла. Арундун тукуму, Теңирди мактагыла. Леби тукуму, Теңирди мактагыла. Теңирден корккондор, Теңирди мактагыла. Сиондо, Иерусалимде жашаган Теңирге алкыш, Теңирди даңктагыла. 135 Забур. Теңирди даңктагыла, анткени ал жакшы, анткени анын райымы түбөлүк. Кудайдын Кудайын даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Бийлик кылуучулардын Теңирин даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Улуу кереметтерди жалгыз өзү жасаган Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Ааламды акылмандык менен жараткан Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Жерди суу үстүнө орноткон Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Чоң чырактарды жараткан Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Күндүз башкарган, күндү жараткан Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Түндө башкарган айды жана жылдыздарды жараткан Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Мисирдин туңгуштарын кырган Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Исраилди Мисирден алып чыккан Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Күчтүү колу, сунулган билеги менен алып чыккан Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Кызыл деңизди экиге бөлгөн Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Исраил элин деңиздин ортосунан алып өткөн Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Фараонду жана анын аскерин Кызыл деңизге чөктүргөн Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Өз элин чөл аркылуу алып өткөн Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Улуу падышаларды жазалаган Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Күчтүү падышаларды өлтүргөн Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Амор падышасы Сихонду өлтүргөн Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Башан падышасы Огду өлтүргөн Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Алардын жерин өз элине мураска берген Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Алардын жерин өз кулу Исраилга мураска калтырган Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Бизди кордолуп турганда эстеген Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Бизди душмандарыбыздан куткарган Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Ар бир жанга азык берген Кудайды даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк. Асман Кудайын даңктагыла, анткени анын райымы түбөлүк.